Başlamış başladı. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кактус Медиа сайтынын алдына жарандык активисттер жана журналисттер чогулду. Чогулуунун башкы максаты кыргыз-тажик чек арасындагы кечээ болгон окуяга байланыштуу. Кактус Медиа сайты Тажикстандын массалык маалымат каражаттарынан алган маалыматты өзлөрүнүн сайтына чыгарышкан. Ал жакта кыргыз тарап биринчи чырды баштады деген маалымат жазылган. Бирок бул жакта жарандык активисттер жана журналисттер Кактус Медиа жалган маалымат таратты, Кактус Медиа жабылсын деген өңүттө бул жака тынчтык митингине чыгышты. Бул жерден эми кыргыз эме тажик тарапка булар мынтип айтып атыптыр да, кыргыздар атайын баштап атат депчи. Муну экелем күн мурун айтып атышкан да. Баштан элек деле айтып атышкан буларды. Кактус Медиа айтып атканда, мен аны точно билем, ссылкасында чыгарып берет ал балдарчы байкачы. Ошо ссылканы чыгарып берсең биз окутабыз силерге, полный журналисттерге. Мен маалыматым ошол. Биз кечирим сурайбыз, биз андай маалыматты мондай алдык элек, мо тажик тараптан алдык элек. Ошону жиберип ийгенбиз деп айтсын анда. Чыгып айтсын ошо билдирүүнү. Жок, мен өзлөр билдирүүнү алып чыгарсын, өзлөрү чыгарсын. Канаке Кактус Медиа өзлөрүн. Кимиси бар, кайсы журналисттер бар. Чыгып туруп айтсын ошол. Ким жиберди? Ошондой эле жарандык активисттер бул жака Кактус Медиа жабылсын деген ар кандай жазуулары бар плакаттарды алып келип илип коюшту. Жана бул жакта Кактус Медианын жабылышын дагы деле активисттер талап кылып жатышат. Жана эмне себептен жалган маалымат тараттыңар, ошол нерсеге жооп бергиле деп Кактус Медианын өкүлдөрүнөн талап кылышууда. Качанга чейин Кактус Медиа азаттык ушуга окшогон батыштын сайттары, батышка иштеген сайттар болуп атат да чындыгында булар. Кактус Медиа опровержение кылбай кайра колдоп чыкты. Бизге бир гана биздин мекенибиз Кыргызстан, Баткен керек. Ошондуктан биз бул жерге бир гана максат менен чыгып отурабыз. Бул максатыбыз Баткен областын, ошондой эле Лейлек, Баткен районунун ал жактагы тургундардын бардыгын жашоо шартын, ошондой эле алардын коопсуздугун сакталуусун талап кылып чыгып атабыз. Ал коопсуздук кандай сакталат? Ал коопсуздук массалык маалымат каражаттарында туура, адилеттүү чагылдыруу аркылуу сакталат. Биз кечээ күнү болуп жаткан окуяларда тилекке каршы биздин кээ бирки массалык маалымат каражаттары туура эмес маалыматтарды түздөн-түз биздин штаб жетекчилери же болбосо тийиштүү маалымат ала турган жерлерден алып жарыялагандыктан ар кандай провокациялык характерлерде туура эмес маалыматтар жарыяланды. Алардын бирөөсү бул Кактус Медиа. Бүгүн биз бул жерде адилеттүүлүктү жана туура анализдин негизиндеги маалыматтарды жарыялоосун талап кылып чыгып атабыз. Бул жака митингге чыккан жарандык активисттер, кээ бир журналисттер Кактус Медиа сайтынын өкүлдөрүнөн түшүндүрмө берүүсүн талап кылышты, бирок бир дагы Кактус Медианын өкүлү эч кандай түшүндүрмө берген жок. Дагы деле бул жакта митинг уланууда.